Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кей-Муз каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Мына ушул кечте кайрадан сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Мына ушул кечтин калган бөлүгүн биздин Кей-Муз каналы менен биргеликте жакшы маанайда өткөрүңүздөр дейли. Ал эми сиздер менен Айпир Адамкулова учурашып турган учур, ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды экрандын жанына жакыныраак келүүгө чакырайын. Себеби дегенде бүгүн студиябызга өзгөчө адамдар келди. Мына ушул биздин жылдыздуу коногубуз менен алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө сиздер менен баарлашып кызуу маек курабыз деген ойдобуз. Аны эмесе баарыңыздарды чакыралы дагы биздин эфир программасы менен бирге болуңуздар. 60 мүнөт сиздерге музыкалык чыгармалар жана эң кызыктуу маекти тартуулап берүүгө аракет кылалы. Аны эмесе көпкө күттүрбөй биз бүгүнкү келген студиябыздын коногу менен тааныштыралы. Ырчы актер жана жөн эле ырчылык актерлук менен жүрбөстөн кодулдуктагы өнөрү бар Уларчик бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эл журт менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Кандайсыздар? Жакшы. Мына ушундай учурашуудан кийин биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздерде эгерде кызыктырган суроолор боло турган болсо 56-46-85 номерине байланышка келе берсеңиздер болот. Андан сырткары биз Кей-Муз деп катталганбыз социалдык тармактарда, мына ошол жерден билдирүүлөр узатып койсоңуздар болот. А биз болсо бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү бул Легенда суусундугу жана Шора компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. А биз болсо байланышка келген көрүүчүлөрүбүздү кабыл алаардан мурун сиздерге жакшы бир суроо менен кайрыла берсек. Деги эле акыркы учурларда сизди клиптерден көп көрөбүз дегендей, деги эле ырдап да чыктыңыз, көптөгөн баягы кинолордон көрүп калабыз дегендей, деги эле чыгармачылыкка кантип келип калгансыз? Негизи чыгармачылыкка келген себебим 5-класстан баштап кызым аябай эметип калгам. 5-класста биринчи сахнага чыккам. Өзүм Жалал Абад жергесинде Кочкор Ата деген шаарында стадионго ырдап чыккам. Ошондон кийин баягы көп адамдар сунуштап ушу чыгармачылыктын артист болот турган адам экенсиң деп аябай эме кылып чыгармачылыкка умтулуп калгам. Жакшы экен. Анан сиздин боюңузга кызыкпаган адам жок болуш керек, э? Ал эми үй бүлөңүздөрдө сиздей адамдарбы бою кичирээк дегендей, же болбосо сиз элеби? Негизи көп суроону көп мындай адамдар бере албай, уялып унчукпай калышат. Өзү негизи бул суроону мындай деп айтышым керек да. Өзү бул боюм урукта болгон нерсе экен. Баягы кээде адамдар эгиз балдар төрөлүп калат, уруунда бар болсо, кээде алкол артык болуп төрөлүп калат. Ошо менде да биздин урубузда 7 ата деген ушундай бала төрөлөт деген, ошо мен 7-чиси болуп түшүп калдым да. О, жакшы. Бир туугандарым бойлору бардыгы узун, акем, эжекем полный бойлору узун. Ал эми ушул боюңуздун кыскалыгы кээ бир учурларда баягы тоскоолдуктарды жаратып койбойбу, же сиз үчүн аябай көнүмүш шатат эле болуп калганбы? Тоскоолдук жаратпайт го, эми тоскоолдук жаратканда наоборот мага жыргал да. Бир нерсени жумушту мындай кылбайсың, тиги мен кылбай калып жыргап отуруп калам, тигилер иш кылышат. Кара жумуштан эме болбойт да. Андай моральный сөз менен айта турган жумуштар болсо өзүм чечип сүйлөшөм. Жакшы экен. Ал эми жогоруда биз чыгармачылык туурасында сөз кылып баштадык элек. Чыгармачылыкка эң алгачкы жолу кантип, кайсыл жерден сахнага чыктыңыз эле, эмне ырдап чыктыңыз беле, кайсыл тарап менен биринчи болуп чыктыңыз? Негизи мен кичинекейимде музыкага аябай кызыгып жүргөм. Анан биздин Дом культура деген музыкальный школа бар, Дом культуранын ичинде. Анан барып биринчи пианино үйрөнүп баштагам. Ал жерде пианино үйрөнүп атып, мени көрүп артист болбойсуңбу, ушундай ырдап көрбөйсүң, анан макул жардам берсеңиздер ырдайын деп ал жака барып агайлар менен сүйлөшүп, мен анда агабыздын Сыймык Бешекеев менен баласы ырдагандар бар эле. Ошону ырдайбыз деп бир агайым сунуштап калды. Ырдайбыз деп ырдап, ошондо Аскар Акаев президент мал эле, ошо Аскар Акаев биздин жергебизге келип 50 жылдыгына Кочкор Атанын шаарына келип ошол жерде мен ырдаганыма күбө болуп, анда биз азыркы учурда 1000 сом акча да, ал учурда 100 сом акча чоң пул эле да. 100 сом Аскар Акаевдин колунан алгам да. Мен өзүнүн колунан эмес, мен через кылып алгам да, берип койгула деген сөздү айткан экен, ошо кол эметип Аскар Акаевдин атынан алып, ошо Кочкор Атада популярный болуп кеткен өзүм жеримде. Демек ошондон кийин жылдызыңыз жанып кетти. Анан ошону баягы айтып кой, илхамым дагы күчөлүп кеткен, только ырчы болом мен, мындай болом деп аябай аракет кылып калгам да. Демек, бул кичинекейизден берки баягы тилектер экен. Анан билимиңиз тууралуу сөз кылсак. Билим орто мектепте аз маз тентек болчу. Баягы
чоңунан коркпой кичинесинен корк деген сөз бар го. Балдарды өзүм эме тарбиялап койчу элем. Эми атаман эмес элем, күчүм жетпесе да мушташат элем да. Ошо эжекелер жакшы көргөн эжекелер болот, жаман көргөн эжекелер топогон кыласың, тиги мындай деп көп айтып калышат. Окуганда мен алгебрадан жакшы окуйчу элем, адабияттан жакшы окуйт элем. Калган физика, геометрикалардан анча кызыга бербейт элем. Ал эми эң алгачкы жолу ошо кино тармагында кайсыл ролду жараттыңыз эле жана сунуш сизге кантип түшкөн? Биринчи мен клипке тартылып баштагам. Клипте өзүм жеримде эле жүргөндө ырчылар келип концерт коюп кете берчү эле. Мени көрүп коюп саламдашып, сен да ырдайсың, ырдай. Сабактарың бар экен, бул салып кетет элек деп көп ушинтип эметет эле. Баягы көп баягы сунуштап. Бир күнү дагы жүрсөм, Артык Сапар деген группада Артык байкебиз чалып калды. Мен Зарина деген клипиме тартылып бербейсиңби? Макул деп. Аны баягы договор, баягы сунуштаган договорлорду билбейт элем. Барам деп койду. Анан канча эме мектепте окуйм да, мен эме сабакты кантип десе, бир жумага сурап кой, мен бул жактан справка алып берем дейт. Анан макул деп барып бир айга барып алгам. Мектептен бир айга жооп сурап барып, жанына барып, али биринчи бир шаарга келгенде да башкача болсун. Келип тартылып ошо клипке. Ошо клип мен бактым ачты деп эсептейм. Жакшы. Ал эми кино жаатындагы кайсыл кино биринчи болду эле? Кино жаатында Айылдан айга деген кино бар. Ошто тартылган ал кино. Анан кийинкиси Красотки миллионы, анын акыркы 1+1 барабар 3 деген кино, кинокомедия. Ошо кинолорго. Жакшы экен, түшүнүп. Алар ошо через клип мени көрүп сунуштады да, баарды ошо клипте ушундай бала бар экен десе, баарды чакырып ошо клиптер менен кеттим. Ал эми мага кызык болуп атат, өзүңүз теңдүү бойлууларды Кыргызстандан көп эле көрөсүзбү же аз кездештиресизби? Акыркы учурда көп көрүп атам. Мурда али чыгармачылыкта же талаада жүрбөгөн үчүнбү көрбөйт элем, өзүм жеримде жүрүп. Азыр ар бир областта бар деп уже билип калдым да. Таласка барсам, Таласта сендей бир бала бар эле, ушундай достук кылбайлыкпы деп калсам, нарынга барып калсам, нарында да бир киши бар, мындай Кара Көл шаарында да бир агабыз бар, ал агабыз менен мен жакшы катташам. Мен катташканым баягы мен бир тойго ырдап калсам, мен башкача ошентип болот да, баягы бай кичинекей менен көрсө. Ырдасам, келип акча кыстар атат, деп деп кучактасам, эл кол чабат да. Ар бир областта бар да, Жалал-Абадта да бар, Чет областынын баарында бар деп ойлойм да. Анын шаарда да бар, орустар, эме эр катындар. Жубайлар, Жубайлар. Жакшы экен. Ал эми ошол баягы ушул чыгармачылык менен ырдап жүрөсүз дегенде, анан чыгармачылыктагы ырларды жаздырып, клиптерди тарттырууга сиздерге кимдер жардам берет же өзүңүз аракет кылып атасызбы? Өзүм эле аракет кылам. Бирөөдөн жардам сурасаң, ар кандай маалымат болот, ар кандай учур болот. Анан андайга мен баягы кандай дейт элем, айтыш кыйын да. Ошо өзүм ата-энем продюсер айтып атат. Жакшы экен. Ал эми көп эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө кызык болсо керек, ошол өзүңүз туулуп өскөн жерде айтып берип атасыз. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, кайсы жылкы болосуз дегендей? Мен 1990-жылы 7-ноябрь күнү саат 2-де Жалал-Абад областынын Окен району Кочкор-Ата шаарында төрөлгөн, жарык дүйнөгө келген ошол жерде. Төрөлгөндө эле сразу түшкөн. Баягы ата-энеңиз айтып калабы, сиздин кичинекей кезиңизде эле кичинекей болгон экенсизби же ал убакта билинбейт бекен? Жок, ал мен обычный аллей болуп эле түшкөн экен. Врачтар сразу эле айткан экен, эме кол буту кыскараак төрөлдү деп. Ата эмелери, килограммдары, вестери жакшы төрөлдү деп эметишкен экен. Андан эми баам бербеген да. Эме көңүл бурбагандан обычный эле төрөлсө болду деп. Анан кийин чоңойгон сайын уже кичине билинип баштайт. Көп врачтар мага сунуштап баягындай бой өстүрөбүз дегендер болгон, аларга каршы чыгып жүрөм. Неге десеңиз, бул эме боюм Бишкекте врачтар келип айткан да мага. Ошо мен Кочкорто жүрөм. Эч качан дары ичип баягы ден соолугуңду оорутуп албаң. Сен уруунда бар болгондон вообще эметпе, ден соолугуң 100% таза чыккан, сеники вообще тек ата-энем айттырбай мага айтып атат да. Ата-энең алдап, эми алардын жүрөгүнө баягындай болуп дары берип өстүрөбүз, ушу балам кичинекей боюнча калып кетпесин деп аракет кылышы мүмкүн.
деп мага эметип айтканда мен өзүм эрим менен ичпей койгом да, эчтеке. Бирок ошентип өстүргөнү дарылар бар турбайбы? Өскөндөр бар бекен, угуп көрдүңүзбү? Бар, Өзбекстанда болгон экен, ал мага келип бизге сунуштайт да, мына көрсөтүлгөн сүрөттөр, мурунуна бою менен болгон экен, азыр караңызчы узун деп. Анан бесплатный массаж, бар удобство, бар жок бесплатный болуп турган болгон да. Андайдан мен кызыккан. Каалаган жоксуз, өзүңүзгө ушул боюңуз эле жабып калса керек, Ушу боюм менен азыр ушу кыргыз элине сыймыктанып, мурда кичине эме кылып калчу элем, азыр сон. Жакшы. Биз дагы ушул баягы кино тармагында ырдап жүргөнүңүздү көрүп өтө сыймыктанып калабыз. Азамат мырзаларыбыз бар деп. Анда азыр жалпы көрүүчүлөрүбүз менен жарнамалык түрмөккө кезек берет экенбиз, аны көрүп алалы, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо улантабыз, ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай жарнамалык түрмөктөн кийин Кемуз каналында эфир программасы уланууда. А биз болсо уланталы, биздин студиябыздын коногу Уларчек бар. Демек сиздерде суроолор пайда болгон болсо, анда 564685 номерине байланышка келип койсоңуздар болот. Андан сырткары бизге Кемуз деген катталганбыз, мына ошол жерден билдирүүлөр узатып койсоңуздар болот. Анда эмесе кийинки суроону берсем, сиздин жеке жашооңузга кызыгып калдык. Жеке жашоодо кандай болуп атат? Үй бүлөсүзбү же үй бүлө кура элексизби дегендей, ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Азыр бойдокмун, чынын айтсам. Бойдокмун, азыр учурда үйдөгүлөр аябай шаштырып калды, уже бойго жетип калдык, үйлөн, бизге келин алып кел, жакшы жубай алып кел деп. Анан ошоңо азыр жакшы жубай карап жүрөм деген. Баягы жактырып жүргөн кыздарыңыз бар болсо керек. Күйөрмандар бар, күйөрмандардын андын карап тандап алыш керек да. Сразу койдогудай кылып эле ала албай. Мындай үйгө, биздин үйгө туруктуу, мен өзүмө да туруктуу, мен түшүнө турган, ата-энемди сыйлай турган, жар боло турган, эртең эле актер болбой калсам, эртең ырчы болбой калсам, баягындай кылыштын кереги жок го. Сиз ушул үчүн эле тигем дегендер болот да кээде. Сиз эмне чыкпай койдуңуз, анда авторитетиңиз өчүп кетпедиби деп. Ушундай нерседен алыс кыз алыш керек. Баягы убактылуу кызыкчылыкты көздөбөгөн кыздардан, Түшүнүктүү, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер да байланышка келсеңиздер болот. Биз сиздерди күтүп аткан учурубуз. Көптөн бери баягы сиздерде суроо пайда болгон болсо, кызыктырып келген болсо, анда бул мүмкүнчүлүк бир гана Кемуз каналында түзүлүп турган учур. Биз болсо уланта берели, сиздер байланышка келе берсеңиздер болот. Ал эми сиздин ырларыңызга кайрылгым келип атат. Ыр тандоодо сизге кимдир жардам берет же өзүңүз эле караштырып ырдайсызбы? Көп адамдар сунуштайт кээде, ошо ырды карап жакшы мааниси туура келсе, мен биринчи ырым баягы Кодойгон боюң сен үчүн деген ырды ырдагам да. Ал ырды мен бир укканда, жактыргам да. Ушуну ырдайм деп арадан бир жыл өтүп кетти да. Мен финансылык жактан кыйынчылык болуп, ар кандай болуп, аракет кылып, ошо клипти тарттырып ырдап чыктым да. Жакшы экен. Биздин баягы көрүүчүлөр тараптан өтө кызыккан адамдар көп экен. Алардын катарында байланышка келген көрүүчүбүз бар. Ошону кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып коюңуз. Атыңыз ким? Саламатсызбы? Жолдош. Келер. Сизде кандай сурооңуз бар? Жок, кабыл тилек бар эле, Улаш байке. Жок, суроо эмес, кабыл тилек бар эле. Жакшы болот, айтып бериңиз. Ушу Улаш байке чын ден соолук, ушу Алла Таалам ушу саламаттык жагынан ийгилик. Рахмат. Ушу өмүрлүк жарыңызды таап алыңыз. Рахмат. Ушу Улаш байке ушу клипке чыккан клиптеринен көрсөтө берсе жакшы болот. Сөзсүз түрдө сиздин суранычтар алдыңкы мүнөттөрдө орун алат. Сөзсүз түрдө Уларчектин клиптери бизде орун алган. Анда азыр биз клиптен мурун кей фото рубрикасына кезек берели. Уларчектин сүрөттөрүн көрүп алалы. Андан кийин сөзсүз түрдө клиптерди дагы орундатып беребиз.
Биз болсо уланталы, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Уларчык бар. Уларчыктын сүрөттөрүн да көрө алдык. А биз болсо чыгармачылык, жеке жашоо деги эле баардыгы туурасында сөз кылып атабыз. Сиздер да кошулсаңыздар болот. Ак жолто өзөмбүлөкчү болуп байланышка келсеңиздер 564685 түз байланыштын телефону иштеп атат. Жана сөз түрдө билдирүү жазганды унутуп калбаңыздар дейли. Ал эми сиздерди баягы клиптериңиздерден көрүп калабыз, чоң узун бойлуу кыздарды тартып каласыздар да. Балким издештирип көрдүңүз беле, ошол кичинекей кыздар бар дейр, ошолорду клипке тартсам бир эл оозуна көбүрөөк алынып кетер деген. Андай ой келбеген сизден угуп атам. Эми бой кичинекей. Жакшы идея айттым. Андай идея да сценарийде жок үчүн баягы ойлонмоппуз да. Бой кичинекей кыздар. Бой кичинекей кыздар өзү негизи Кыргызстанда бар. Ал жөнүндө клипке тартуу жөнүндө ойлонмоппуз азыр. Ал эми алдыда кандай пландарды коюп атасыз? Алдыда план жакында бир кино сунуш болуп атат. Ал кино менен азыр эме договор толук түзүлө элек. Ошо договор түзүлсө, буюрса, дагы бир жаңы тасмага киного тартылам. Ал эми ырчылык жактан? Ырчылык жактан азыр жакшы ырларды карап жүрөм өзүм. Ул шаарда ушу студияларга барып кандай ырдасам деп ойлонуп досторлорумдан сунуштап, ыр деселер Ардекин Ырдалбаевна жакшы удачный өзүмө жараша турган ыр тандап жүрөм да. Мисалы мен кайгылуу ырдасам кайгылуу жарашпайт да. Мен сүй жөнүндө ыйлап ырдасам болбойт да. Прикольный ырлар, тамашалуу ырлар. Жакшы экен, сонун айтып бердиңиз. Ал эми биз телекөрүүчүлөрүбүзгө айта кетеличи, ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер тараптан кызыктуу, оригиналдуу суроолор пайда болгон болсо, биз 2 кишилик чакыруу билетин ойнотуп жаткан учурубуз. Бул синематикага, каалаган кинотеатрга барып, каалаган киноңузду көрсөңүз болот экен. Демек, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, жана сөз түрдө кызыктуу суроо болсо, Уларчык менен чогуу тапшырабыз, албетте. Ал эми азыр болсо жогоруда көрүүчүлөрүбүз байланышка келип, аябай суранычты эле ушул сиздин клиптериңизди көрүүгө, анда сиздин клиптерден бирди көрөлү, андан кийин кайрадан көрүшөбүз.
Çıkpay direk koydum koynumdan Alstan sundum kolumdu Aylanmay ketçi boynumdan Alstan sundum kolumdu Aylanmay ketçi boynumdan Alstan sundum kolumdu Aylanmay ketçi boynumdan Odoylanay benim boyumdan Кодойгон боюм сен үчүн деген аталыштагы чыгарма Уларчиктин аткаруусунда болду. Клип өзгөчө, жакшы маанай тартуулаган клиптердин катарын толуктаган. Ал эми чыныгы жашоодо ушинтип кыздарга тийишкен учурларыңыз болобу? Болот, андай көп болот. Кандай кабыл алышат? Барды эле азыр жакшы кабыл алат, акыркы күндөрү жакшы эле кабыл алып эле жакшы лапушка деп аябай Жакшы экен. Мына ушинтип баягы клиптен көрүп атпайлыбы анан сиз барып отурганча эле кыздардын баары кетип калган учурлар болуп анан ошондон улам ушул клип жаралды беле же кандай болгон? Бул клипте болгон нерсе да, мен азыркы өзүм жашоомдо башкача таанышам. Сразу эле барып дискотекага отуруп баягындай кылбай эле таанышасың, таанышпайсың. Барып эле ачык айтып, ачык эле айтып, уялгандан эле жок да. Бар эле айтсаң түшүнгөн кыз түшүнөт, түшүнбөгөн кыз эндей. Жакшы, анан ошо клиптерде жакшынакай кийимдерди кийип алгансыз дегендей, деги эле сиздин костюмдарыңыз, кийимдериңизге кызыгып атам, атайын тиктирсеңиз керек, Көп тигилет өзү, анан мен формамда көп айтышат кандай кийим аласың, тиктиресиң деген. Баягы үстүндө рубашкаларды, футболкаларды чөлүнөн сатып алам. Калган классический кийимдерди тиктиресиз. Түшүнүктүү. Эми ата-энеңиз туурасында сурагым келип атат. Алар азыркы учурда кайсыл жакта турушат? Алар жөнүндө айтып бериңизчи. Мен ата-энем жөнүндө айта келсем, атам Москва жергесинде гражданин, ошол жакта эмгектенип иштейт. Апам бул жакта шаарда азыр үйдө эч ким жок пока. Апам бул жака эс алганы келиш эле бардык эле. Бул жакта отур элек. Ошо апам дома хозяйка, өзүбүз багабыз апамды. Бардыгыбыз бир туугандар болуп, апам иштеп эле койсун дейбиз да. Өзүбүз эле иштеп сизди багабыз деп жүрөбүз. О, жакшы экен. Эми бир туугандарыңыз туурасында? Бир тууганым акем бар, үйлөнгөн, ал тоже Москвада. Эжем бар, турмушка чыккан, 2 кызды болгон. Ал шаарда күйөөсү менен. Ошо. Жакшы. Келечекте өзүңүз канча балалуу болгуңуз келет? Көп балалуу болгум келет. Аябай көп. Эми Кудайдын бергени да. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер да бизге кошулсаңыздар болот. Кефир программасында кызуу маек уланууда сиздер байланышка келип, суроо берсеңиздер болот. Биз сиздерди күтүп аткан учурубуз, эгерде сиздер тараптан оригиналдуу кызыктуу суроолорду уга турган болсок, анда сөзсүз түрдө 2 кишилик чакыруу билети бар. Мына ушул билетти сиздерге тапшырабыз. Эгерде сиздер тараптан кызыктуу боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө бул мүмкүнчүлүк сиздин колуңузга, бул мүмкүнчүлүктү колдонуп калсаңыз, сөзсүз түрдө сиздин колуңузга бул 2 билет тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан ийгилик сиз жактан жылмайсың деп биз каалап коелу. Эми сиздер болсо байланышка келе берсеңиздер болот. Андан сырткары билдирүүлөрдү узатып коюңуздар. Биз сөзсүз түрдө ушул эфир аркылуу жаңыртып, айтып берүүгө даярбыз. Ал эми кийинки суроолор мындай болсун дейли. Деги эле чыгармачылыкта аралашып жүрөсүз. Бул чыгармачылыктан эмне таптыңыз жана кандайдыр бир жоготуулар болдубу сиз тараптан? Жоготуу болбоду, таптым деп ойлойм да. Эмне таптыңыз? Көп нерсени таптым, дос таптым, биринчиден досторду таптым. Бактым таба элекмин только. Досторду таптым, жакшы адамдар менен тааныш болдум. Көрбөгөн жактарымды көрдүм, Кыргызстан кыдырып чыктым. Ниет болуп атат, дүйнөнү кыдырам деп. Россия жергесине чейин барып келдим. Дубай, ошо Нью-Йоркторго барып келсем деп. Аны бул жашоого келдиңби? Көрүп да кетиш керек экен да жашоону. Ошол жактарга барып эл жерди көрүп келейин деген оюм бар да. Жакшы экен. Бизде болсо байланышка келген көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңыз ким? Таанышып алалы. Алло. Саламатсызбы? Марила. Сиз бизди телефондон гана уксаңыз, ал эми сыналгыдан бир аз кечирээк көрсөтөт, ошондуктан телефондон угуп жооп бере берсеңиз болот. Кандай сурооңуз бар?
кызыктуу нерсе айтып берсе деп айтайын деген болчумун. Эмне деп? Кызыктуу нерселерди. Кызыктуу нерселерди, окуяларды, Ооба. Атыңыз ким? Норема. Сизге ырахчылык билдирели. Жашооңуздагы кызыктуу окуялар дейт. Жашоодо кызык окуялар көп болот өзү негизи. Бирөөдө болбосо да менден көп болот да. Тойлорго барып калганда көп ырчылар менен барып калдык. Бир кызыктуу окуя да. Ырчылар менен баардыгыбыз бир 5 шакты, 6 шакты ырчылар менен отурабыз. Отуруп биз столикке отургузуп койгондо бирден чыгып ырдап атабыз баардык. Ырдап атып бир аксакал келип атат. Аксакал келсе баягы ырчылардын баардыгы туруп учурашат. Кандайсың аксакал? Кандайсың? Анан мен да туруп учурашсам, мен мынтип карап туруп, туруп учурашпайсың дейт да. Мен туруп эле учурашып атам десем, мынтип карап, кечиресиң дейт. Ушундай кызыктуу көп окуялар болот да. Дагы айтып бериңизчи, ошондой кызыктуу окуялар сиздин жашооңузда көп эле болсо керек. Кээде баягы достор менен эс алган эмелерге, ресторандарга, клубтарга барып калган малдарда кечээ эле бир кызыктуу окуя болгон. Бир достум бизди сыйлап, ошол жакта жүргөндө бизди сыйлап аябай. Анан отуруп баардыгы эле сыйлап бизди эметип, анан кичине градус кирип калган экен, барып таныс болго бийлеп атпайбы? Бийлеп, анан кыздар да бийлеп, анан бир кыздын астынан эле келип бийлеп атса, бир жолдошу бар экен. Жолдошу келип, байке коюң, мен келинчегим болот десе, түшүнбөй эле бийлеп берип, дагы келет, анан тиги уруп охраналар келип атпайбы? Охраналар келип, тиги менин достумду уруп коюп атса, мен барып бир охрананын жамбашына бир теп атпайбы? Тепсем, ал баягы чоң адам тепти деп резко бурулуп атпайбы мага? Резко бурулуп туруп минтип карап туруп, кечиресиң деп мени кучактап адыш элеп коет. Ушундай кызыктуу окуялар көп болот да. Жакшы экен. Ал эми ошондой жерлерде бийлеген жагынан да сиз алдыңкы орунда болушуңуз керек, Себеби дегенде бир жолу көрүп калдым эле сиздин аябай бийлеп жүргөнүңүздү. Кайерде? Айтпай коелу. Эфирден сырткары айтып бересиң. Макул. Ал эми азыр болсо Баняшка келген көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кош келдиңиз. Атыңыз ким? Таанышып алалы. Менин атым Мира. Мира, Аха. Анда сизде кандай суроо бар? Мен уланчикке суроо берет элем. Биринчи, жет атаңызды атап берсе. Экинчи, бул дүйнөдө эмне чын, эмне жалган. Үчүнчүсү, бул дүйнөдөгү жетпеген арман. Анан мен уланчикке кичине калып айтып кетейин. Мына жакшы уландар менен, жакшы жигиттер менен биз сыймыктанабыз. Бул уланга каларыбыз чын ден соолук, узун өмүр. Бул дүйнөдө өзүнүн өмүрүн жакшы жарын тапкан, уланды түшүнгөн, уландын баркын билген, уландын атагын чыгарган бир жакшы кызга туш келсин. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сизге чоң рахмат, ардактуу теле көрүүчү, эң сонун каалоо тилектери үчүн. Анда эмесе биринчи суроосу бул жет атаңызды атап бериңиз деди. Негизи жет атам чындыгына келгенде мен 3 эле атамдын атын билем. Калган мен эсимде жок, үйдөгү эле атамдарды айткан эмес. Чындыгына келгенде эми атамды себеп дебейм го, просто бизде мына андай эме болбой калган да. Өзү кыргыз элем, мусулманмын да. Атсали, Абдуали, Курбанали, Батыркул 4 миллетке. Менин бир эжемдей болуп айтып берсеңиз болмок, кошуналарыңыз санабы. Ачыгын эле айтып. Албетте, тамаша, бул ушул тамашаны айтып кетким келип атат, себеби дегенде ушул мектеп учурунда жет атаңарды айткыла деген бир атайын талаптар бар эмеспи? Анан бир эжемден сурап калса, кошунасынын баарын сынап берип койгон экен да, анан анын сыңарындай кутулуп кетип найласы болгон окшойт. Бул албетте тамаша болду, ардактуу теле көрүүчүлөр. Ал эми кийинки суроосу болсо мындай болду. Бул дүйнөдө эмне чындык, эмне жалган дейт. Эмне чындык, эмне жалган? Ушу жашоодо жүргөнүбүз жалган деп ойлойм го. Жалган жашоо деп коет го. Наркы дүйнөгө барганда чындык жашоо деп ойлойм да. Ал эми бул жашоодогу сиздин арманыңыз дейт. Бул жашоодо арманым. Мурун кичинекейинде болчу эле, азыр болбойт. Арманым жок. Кичинекей кезде эмнени арман кылчу элеңиз? Бул чыгармачылыкка кириши элек маалында кичине наразычылык болот эле да, ушу боюм жөнүндө. Анда мен эч кимди тааныбайт элем, эч ким мени тааныбайт эле. Мен кантип чыгам эми ушундай. Мен боюм узун болгондо мен уже тиги Бекбарбиевичтей болуп чыгып кетет элем. Мындай ушундай болуп кетет элем деп ойлойт элем. Ушу боюм үчүн ушундай болот албы деп ойлойт элем. Азыр көрсөм ошо суроом адашып, наоборот азыр
алардан бийик турам деп сүйүнөсүз жакшы экен. Ал эми ошол чыгармачылыкта жүргөн адамдардын көбүнчөсүнөн бул суроону сөзсүз түрдө сурайм. Кайсыл музыкалык аспапты черткенди билесиз? Ошо жанакей айттым го, биринчи барганда пианино менен үйрөнгөм. Ошо пианинону жакшы чертем. Мына Колуңузда кол ойнотосузбу? Колумузга ойнойм, колум тияка жетпей калат. Эми өзүңүздөр түшүнүп коесуздар керек. Тияка эметип ойнолбой калам да. Пианиного өзүмө удобный болот. Ошон үчүн ошону тандагам да мен. Калган нерсе барабан ойнойм десем жетпей калат. Ошол баягы пианинога курстарга барып жүргөндөрдөн угуп калдым эле, ошол манжалар узун болуш керек депчи. Ага кандай болот? Өзүм билген өзүмө ылайык эми баягы өтө фольклор мыягынан узун болуп чертпейм го. Өзүмдүн ырларым эметип өзүңүзгө ылайыктап, өзүм ылайыктап чертем, өзүмдүн ырларым. Жакшы экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кошулуңуздар. Кызуу маек жүрүп аткан учур. Ал эмесе азыр улар чиктен дагы бир клибине назар салалы. Андан кийин кайрадан көрүшөбүз.
Мына ушундай тамашалуу клип дагы да болсо улар чектен аткаруусунда болду, ардактуу көрүүчүлөр. Ал эми мына ушул клиптеги көргөн жигит бүгүн студиябызда конокто. Эгерде сиздер тарапта суроолор пайда болгон болсо, анда 564685 номерине байланышка келе берсеңиздер болот. Биз сиздерди күтүп жаткан учурубуз. Ал эми мындай суроо берим келип атат. Чыгармачылыкта кимдер менен иштешесиз? Чыгармачылыкта азыр эч ким менен иштешпейм, өзүм аракет кылып өзүм жүгүрөм. Жардам берген досторум бар чыгармачылыкта. Эрнес Садаков деген досум бар, Данияр Армат. Ушу жигиттер жардам берет. Эмнени билбесем уже жака эметип барып ушундай жерге барасың. Жол көрсөтүп берет. Ушу досторума сыймыктанам. Ушу өз негизи ушу эки досум менен жакын мага деген. Алган досторум баары деле жакын. Салам папалам дегендей эле. Жакшы экен. Ал эми ушул актерлук чеберчиликти атайын кимдир бирөөлөрдөн окуп алдыңыз беле же өзүңүз эле шыктуу болуп атасызбы? Бул актерлук чеберчиликти бирөөлөрдөн окуган эмесмин. Мен өзүмдү окутам. Эсептейм да, көзгө карап күнүнө өзүм репетиция кылам да. Кандай келбетим болот, кандай сулуу болсом болот деп өзүм тарбиялайм да. Ошо өзүм эметем го. Жакшы экен. Ал эми жашоодо бир көп учурда бир пайдалуу кеңештерге зар болуп калабыз го. Кимден кеңеш сурасам, эмне кылсам деп бир маселени чече албай калган убактарда. Ошондой керектүү кеңештерди кимден аласыз? Үйдөгүлөрдөн алам, апамдан алам көбүнчө. Ата-энем баягындай күйүүгө айтат го. Мисалы бирөөдөн сурайын десең, ал кандай ойду айтат, мага билбейм да. Может, действительно жакшы ойду айтышы мүмкүн. Может, мага өчөсүп айтышы мүмкүн. Может, мындай ата-энеңден сураган нерседен бирөөдөн сурасаң, башкача жооп берет да, по-любому. Ошо ата-энемден эле ойду сурап, апа, тиги мындай болуп атат, мындай эмне кылайын, бул жака болуп атат деп сурап турам да. Эми мындай ойлобосуңбу, маминин сын деген, андай өтө эле мындай сурай бербейм. Мисалы, мындай жактарга кетип, чет өлкөгө кетип атсам, ушундай болуп атат депсем, жөнөтөт да. Анан азыр кеңири эле жүрөм. Ата-энем эми бул жака келгенден деген нерсени да айтпайм. Ал кээде адамдар ойлоп калат да, маминин сын деп, апасынын баласы дагы эле апасынын коюнда чыга элек турбай, чоп-почоң эле бала деп. Ал эми апаңыз ушул башка балдарына караганда сизге өзгөчөрөөк мамиле кылабы же бирдей элеби? Бирдей кылат, андай бизде үй бүлөдө андай жок. Мына балам мен өзүм ошого мажбур кылдырам да. Бирдей эле кыла бергиз деп. Тиги акемди бирдей карайт, тиги эжемди, мени бирдей, баарыбызды бирдей эле эметет. Бирдей болсо эмет болбойт да, үй бүлөдө уруш болбойт. Тиги мындай кылып атат, сиз мына балаңызга мындай кылмаган, мындай алып бербей койдуңуз десем, андай нерседен көп урушушат деп ойлойм да. Ал эми эфирден сырткары айтып калдыңыз эле үйдүн кичүүсүмүн деп. Анан канча жашка чейин эркеледиңиз же эркелеген эмес белеңиз? Мен ошо чыгармачылыкка киришкенден баштап эркелебей калдым да, анга чейин. Биздин үйдө кичине ошо апам көп стройго кармайт, менин апам. Стройго кармаган үчүн атама мен көп эркелейм. Атама айткан нерсеми алдырып коет элем мурун. Мындан алабыз, мындан андай баягы игрушкалар, мындай ушундай көп нерсе болот эле. Анан атам вообще бизди именно мага кол тийгизбейт да. Ата-энем баягындай бир күнү катты салып койгон мени кичинекейимде. Жаңы базардан куртка алып бергенмин. Алып берип анан үйгө келип баягы печкага күйгүзүп коюп атпайбы, бүт ойноп атып. Жаш баласың да. Чоң кылып күйгүзүп келип көрсөтүп. Али анда баягындай мору көрсөтпөйм да. Сүйүүнү көрсөтөм да. Ата мунуну көрдүңүзбү деп атпайм. Ата баранда эми ал кичинекейимде азыр ошо уруш, урган нерсе мындай эле тиген экен деп кичине эле бүтүп койгон үчүн катты илей беришкен да. Ошондой катты урган деп эсептейм да. Андан кийин ача кол тийгизген эмес. Апам сөз менен сөз жетет эле да бизге. Айткан закон болуп калган. Жакшы экен. Эми көп эле адамдар ошол сизди жогоруда өзүңүз тамашалап айтып калдыңыз баягы кайра мен ура калайын деп, ой кечириңиз депчи, анан жакшы көрүү менен карашат башка көбүнчөсү. Чочуп кетишет кээдегилер. Ал эми баягы сын пикирлерди айтып, сиз тарапка бир жаман сөздөр айтылган эмес белең? Аларды кандай кабыл аласыз? Бул чыгармачылыкта көп нерсе жамандык айтылат, жакшылык айтылат. Өзүң мисалы таза болсоң, ал сөздү баягындай унутуп эле койсоң, мен эсептейм да ушу сөзүмдү. Мага чоң муун агалар эметкен.
мен мурун кичинекейин ошо чыгармачылыкта башында кошулуп жүргөн бир нерсе десе эле кичине капа болуп калчу элем да. Анан сен андай мындай болсоң көпкө барбайсың, улар мындай ардеке сөз болот чыгармачылыкта, мындай уруш болот, мындай нерсе болот, ырчыл нерсе оңой эмес. Ырчыл болом десең ошондой мындай ырчыл болбой баягы ушундай капа боло берем десең анда кыйын болуп калат, болбой да каласың дейт да. Баягы пиар деген сөз бар да бизде. Баягы ардеке кылып аркаган сөздөрдү жүрүштүрө берет да. Тиги кече мындай жерге келиптир, мындай жерде клубда жүрүптүр, мас болуп жүрүптүр деген сөздөр болот да. Андай нерсеге көңүл бурбайсың. Өзүң мисалы мен тазамын болду. Өзүң таза үчүн жүрүш керек. Ал сөз болуп калып кете берет да. Эми ал сөздө баягы дарактын башы кыймылдаса чыкпайт дейт. Эми баргам, ал жерде жөн эле жүрүп койсоң эле сөздү колдоп коюшат да. Мас болуп калыптыр, тиги мындай. Андай мен өзүм негизи ичпейм да. Ошондо көп ошондой сөздөрдү угуп каласың да. Эми досторум ичсе, ошон досторум ичсе мен жаман болуп калам да жерде. Мынакей, андак телекөрүүчүлөр, бизде эң сонун маек жүрүп аткан учур, бизге байланышкан келе берсеңиздер болот. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берели, андан кийин сөз көрүшөбүз. Биз болсо уланталы жарнамалык түрмөктөн кийин. Ал эми жогоруда эфирден сырткары айтып калдыңыз, ушул жарнамага тартылайын деген бир кыялдарым бар депчи, сунуштар түшүп көрдү беле жарнамага? Жарнамага түшө элек азыр өзү азыр айтып аткандай эле өзү бир баардык нерсени мындай айтат го. Мисалы, тамак болсо, мындан нос тийип көрсөм, мындан нос тийип кетти. Ошо рекламадан да түшүп көрсөм деген ниетим бар. Азыр балким ошол жарнама жаратуучулар көрүп отургандыр, сизге сунуш түшүп калышы мүмкүн. Балким. Ал эми деги эле чыгармачылыкта жүргөн адамдардан мисалы ырчылар эле деп коелу, кимдин талантын баалап чыгармачылыгын бийик деп эсептейсиз? Баардыгын бирдей көрөм го чыгармачылыкта. Муну жакшы, муну ырдайт, жакшы ырдайт деп эмете албайм. Баардыгын бирдей. Мен негизи кээде адамдар айтып калат чыгармачылык достор. Мисалы мен ушул кыргыздын ырчыларын угуп атсам эле тиги отурушат. Тиги ыр жагалы дейт. Эми жаккан үчүн угасың да ырды. Тиги көп айымдардын ырларын коем, тиги угуп өзүм мындай угуп калам да, машинада жүргөндө муну ырды запись кылып коюп коем. Жакшы экен. Ал эми өзүңүз ыр жаратасызбы? Өзүм сөзүн жазып дегендей, оон сөзүн жарына чейин жазып турганын бирөөгө берем да. Негизи баягындай. Аларда чыгара албай калам да, баягындай. Башында бир какой-то илхам болот да адамда. Ошо илхамдын келгенде тырс деп өзүм эметип алам. Анан бирөөгө берсем ошо толуктап берет. Анан оон чыгарганда өзүм кичине оон чыгарып, анан оон апарсам жакпай калат ал адамга. Анан кой мен оон чыгарып берем, башка оон деп. Али биздин мен чыгарган оон башка ырларга окшош болуп, кыргыздын ырларына окшоп калат да. Эге бир ошондой болуп калган үчүн. Эми сиз көбүнчө ошол баягы тамашалуу ырларды аткарып жүрбөйсүзбү? Балким ошол фольклор жагында чыгып ырда десе, балким ошого күчүңүз жетеби? Эми аракет кылышынча жетет деп айтпайм, аракет кылышынча жеткизгенге аракет кылам да. Эми мен кыйынмын деп айтсам азыр туура эмес болуп калат. Эми жеткизе алам уже. Ырында бул ыр десем адашып калам деп эсептейм да. Менден да кыйын ырдаган фольклорный досторум бар. Ал мен билем, аларга атаңдаша албайм. Айтканда мен сенден кыйын ырдайм. Жакшы экен. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайлы, бир музыкалык чыгарма тыңдайт экенбиз. Дагы бир жолу бул Анжеликанын аткаруусунда болсун, андан кийин көрүшөбүз. Bağım var bu günde, yaşamdım mezgilderin bölündü günde. Caz bolup sezimlerin arı bakçanırat. Sen benim geçimenin bakıtı çağırat. Ömür
аттанған тилерди жанымдын жарымсың ағартқан жүрөктү сен барда бар ырысың жашаткан үмүттү салбасын сүйүүбүзгө эчким гүлүдү бактылуумун өзүң бар үчүн сездим бүгүн таттуулугун өмүр балы үчүн бул дүйнөдө менин сүйүүм жалгыз сен үчүн жылмайганың наздуулугум өзүң бар үчүн бактылуумун өзүң бар үчүн сездим бүгүн таттуулугун өмүр балы үчүн бул дүйнөдө менин сүйүүм жалгыз сен үчүн жылмайганың наздуулугум өзүң бар үчүн бактылуумун өзүң бар үчүн сездим бүгүн таттуулугун өмүр балы үчүн бул дүйнөдө менин сүйүүм жалгыз сен үчүн жылмайганың наздуулугум өзүң бар үчүн Анжеликанын аткаруусунда бактылуумун деген сонун чыгарма болуп өтүп, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кефир программасын улантайлы. Ал эми улар чегүүчүн бактылуулук деген эмне? Бактылуулук ушу үй бүлө менен аман болсок, алган жарым менен бактылуу болуп жашасам, ошо клиптин маанисинде ушундай экен. Ушундай мен оюм ушул эле да. Ал эми алган жарым деп калдыңыз, ошол мага кызык болуп атат. Кандай жарды алгыңыз келет? Бою узун кыздарды алгыңыз келеби же өзүңүз теңди издеп жүрөсүзбү дегендей? Мен чоң атамдар айткан да. Жети адам ушундай бала төрөлгөндөн кийин дейт. Сен бою узун келин ал, кыз ал деген да, үйлөн дейт. Эмнеге десем, бою узун кызга үйлөнсөң дейт, балдарың чоң болуп төрөлөт. Урукту бузбайсың деди да. Кийинки немелерге өтүп кете берет дейт. Балдарың чоң болуп төрөлөт. Бой кыска алба деген ушундай психолог киргизип койгон да. Азыр мен бою узун эле кыз алам деп жүрөм. О, жакшы экен. Бул учурга чейин сүйлөшкөн кыздарыңыз болду беле? Мектеп учурунда болгон, анан чыгармачылыкта жүргөндө кичине болгон, анан бою узун кыздар жалаң. Жалаң бою кыска карабайм мен деп. Аны кыздар карабайбы койсу. Жок, сүйлөшөм, дальнейший деп эметпейм да. Жардам берем аларга, эмне кемчилик болуп атат деп өзүм бою кыска кыздарга жардам берип эмне болуп атат деп. Ал эми жогоруда айтып калдыңыз, ушул ата бабабызда бар экен, ошол бою кыскалык депчи. Ал эми ошолор баягы үйлөнгөндө кандай айымдарды алышыптыр, анан алардын балдары кандай болуп төрөлүптүр? Ошолор төрөлгөн үчүн бойлору узун болот да. Бою кыска алса айтып атпайбы чоң атамдар, бою узун ал деген үчүн ошо балдарың чоң болуп төрөлөт. Кийин да бир урукка тийгенде бою кыска болуп төрөлөт. Жакшы экен. Мынакей бою узун кыздар, эми улар чекте сиздер дагы жандап турсаңыздар болот экен. Демек, бул дагы болсо баягы биздин Кемуз каналынын жалпы көрүүчүлөр үчүн айтканыбыздын себеби баягы буйрук деп коет эмеспи, балким буйрук калат дегендер. Тага чакырабыз буйрукса үйлөнүп калсам. Ооба. Ал эми спортко кызыгасызбы, спорт менен башкасызбы дегендей? Спортко, футболго жакшы кызыгам. Футбол ойноп калам. Бою узун балдар менен
арасынан өтүп кетип гол киргизип бир жолу Талды болсоңуз керек, э? Ошо футболдо болуп калдыңыз, спорт деп калдыңыз, ошо футбол жөнүндө айтып берейин сизге. Бир чыгармачылык адамдар менен ойноп атабыз. Ар среда ойнойт элек. Аны ойноп атып, мен барсам кошсуз кейт да мени. Аны чоңдор деле тандап баягы команда бөлүнүп атат да. Экөө главный болуп, мен муну тандайм, муну тандайм. Мен эч ким тандабайм. Блин деп акырында калып баштадым да уже. Уже остаток болуп, кошулуп кете берчүмүн аларга деп койду да. Ошолар кошуп алып. Мен анча ойногулайт деп ойлошум. Топ келбейт анча. Келбей. Бир воротан нападающий деген эме туруп алгам. Воротанын жанында. Топ келген сайын гол саямын. Баягы райын деп коет бар. Жини келет да. Сен күчтүү ойнойт турбайсың. Биздин командага кошул деп эртеси мен талашпын да. Ушундай эме болуп калгам да. Биринчи күнү бар эле 9 гол сайганда эч ким 9 гол сайбай элегин мен сайып койгом да. Ударда жакшы кеткенден кийин баягы голго сразу воротага кирип кетет. Ортоңку полядан да киргизип аттым да. Эми спорт залдын ичинде, анан стадиондо эмес. Демек спорт жагынан да жөн калбай турбайсызбы? Анда ушул чыгармачылыкка кайтып келе турган болсок, кыргыз эстрадасындагы ырчылардан ким менен дуэт жаздырайын деген оюңуз бар? Ким менен дуэт? Айымдар менен. Бою узун кыздар менен, э? Бир азыр ошону ойлоп аткан, бою узун бир кыз жакшы баягы айтат го, мындай жакшы кыз болсо, кийин ал эл калбаганда жакшы болуш керек да. Анан баягы ар кандай кыздар тандалып калат. Ошондой азыр ойлонуп жүрөм, бир жакшы кыз менен бир дуэт ырдайын деп. Ал эми өзүңүз тамашалуу ырларды ырдап жүргөндөн кийин ошол дуэт жаздырууда балким сүйүү темасындагы ырларды ырдап каласыз. Ошо сүйүү аралашып тамашалоо да. Боюң кыска болсо да сени сүйөм деген. Унакей, ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде эң сонун кызыктуу маек болду. Ал эми бүгүнкү эфирде аралыгында бизге байланышка чыккан кайсы көрүүчүбүздүн суроосу сиздин эсиңизде калды? Биз билет тапшыралы. Көп чалуулар, ойлонуп калайынбы. Эми жана эжекем бербеди суроону. Чет атагын. Мира деген көрүүчүбүз болчу. Мира деген. 3 суроону катарынан берди эле. Ошо 3 сурообуз үчүн беребиз сизге. Макул, анда 3 суроо үчүн 2 билет берели деп койгу. Анда Мира сизде үчүнчүсүн мени берип коюңуз. Макул, анда 2 билет жана үчүнчүсү уларчыкты алып кетсеңиз болот экен. Сизге белек тапшырдык Кемус каналынын атынан. Албетте бул тамаша 2 билет сизге буйруптур. Келип алып кетсеңиздер болот. 564685 номерине байланышка чыгып алып кетсеңиз болот. Сизди чын жүрөктөн куттуктап коелу, ардактуу биздин сүйүктүү Мира көрүүчүбүз. Анда эмесе эфир мына ушинтип аягына келип жетип атат. Ал эми сизге болсо жакшы эркин микрофон берели. Кыргыз эл маман болсун, уруш болбосун. Буюрса ушу келе жаткан шайлообузду саламан өткүзө алайык деген ниеттемин. Жакшы депутаттар, жакшы агайларыбыз шайлансын, татыктуу болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн. Башка мамлекеттерден да өтөлүк буюрса, ошону каалайм. Кыргыз мусулмандар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм, чын жүрөгүмөн. Ал эми уларчык сизге ыраачылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат, чакырганыңыздарга келип турабыз, үйүңүздөрдү көрүп алдык. Эми күнүгө келип жатасыз. Эми эшикти терип кирем, айтат го бир конокко келгенде. Үйгө келгенде эшик терип кире бер, мен бармын дейт го. Мен кеңири кире аткан болуп калдым сиздер менен. Келип туруңуз, ар дайым эшигиңиз ачык, сиз үчүн теппей эле кирсеңиз деле ачык. Макул. Сизге чыгармачылык ийгилик каалап коелу, ар дайым бар болуңуз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коногу эң мыкты ролдорду жаратып, актер жана мыкты ырларды аткарып жүргөн ырчы Уларчык биздин конокто студиябызда болду. Ал эми сиздер менен кызматтан мен Айпери Адамкулова кызмат кылдым. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушканча аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.